Саламатсыздарбы, урматтуу телегүйөрмандарыбыз? Кайрадан сиздердин алдыңыздарда стиль көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өткөн жумаларда биздин көрсөтүүбүзгө 3 каарман катышып, сиздердин СМС аркылуу берген добушуңуздарга ээ болуп отурушат. Анда бүгүнкү программанын жаш каарманы менен таанышып алалы. Мен Жырабаева Апеля, 19 жаштамын. 7 каналдын стиль көрсөтүүсүн көрүп аябай кызыгып калдым. Ойлойм, ошол 7 каналдын стилисттери мага жаңы стиль тандап берет го деп. Алгач биздин каарманыбыз Апелге бүгүн Канкей соода борборунан Анкара Stories бутигинен кийим тандамакчыбыз. Анда эмесе чогуу баштайлы. Канкей соода борборунун Анкара Stories бутиги программанын өнөктөшү. Мына ушинтип биздин Апелге да кийим тандап бүттүк. Азыр биздин жолубуз Аяна сулуулук салонуна болмокчу. Көрсөтүүнүн демөөрчүлөрү Аяна сулуулук салону. Аяна сулуулук салонунун өзгөчөлүгү бул жерде жалаң гана профессионалдык кызматкерлер, стилисттер иштешет экен. Алардын колдонгон каражаттары дагы албетте профессионалдуу. Мисалы, бошогон кондиционерлер, шампуньдар, чач боектору, маскалары, мусс, бальзам, ар кандай түрдүү могушогон Estée фирмасынан иштетишет. Биздин Астатнакай Апелибиз дагы ушул каражаттар менен чачтара жасалган.
Опелияның макияжы жана чачы жасалып бүткөнчө, биз сиздердин көңүлүңүздөрдү пайдалуу кеңештерге барабыз. Бүгүнкү пайдалуу кеңешибиз макияж тууралуу болмокчу. Макияж деген сөз француз тилинен алынган, башкача айтканда визаж деп аталат. Жүзүбүздүн келбетини жасалгалоо маанисине ээ. Сиздин жүзүңүз бул визиттик баракчасы. Сиздин ички дүйнөңүздү сыртка чагылдырып, сизди дагы да көктү көрсөтөт. Макияж эзелтеден эле пайдаланып келинген. Эң алгач макияжды эркектер өздөштүргөн экен. Байыркы эркектер аңчылыкка, согушка чыгуунун алдында ар кандай боектор менен боенушуп, өздөрүнүн күчтүүлүгүн душмандарына көрсөтүшкөн. Андан соң макияж бара-бара аял затына өткөн. Байыркы Египеттин ак сөөк айымдары көзүнүн сулуулугун ортого чыгарыш үчүн кара түстөгү сурма коюшкан. Япониядагы, Кореядагы, Кытайдагы айымдар болсо, өзгөчө жүзүнө көңүл бурушуп, өздөрүнүн ыйыктыгыны, тазалыгын билдириш үчүн ак упа колдонушкан экен. Ал эми биздин кыргыз айымдарыбыз кашынын жана көзүнүн чырайын чыгарыш үчүн кадимки арча өзөгүн алып, анын учуну күйдүрүшүп, калем катары колдонушкан экен. Азыркы учурда болсо дүйнөдө макияждын абдан көп түрлөрү бар. Алардын ичинен эң актуалдуу жана популярдуу болгон макияждын түрлөрүнө токтоло кетсек, эң көп колдонулуучу жана жаш тандабаган табигый сулуулугун ортого чыгарган бул күндүзгү макияж. Макияждын максаты жүзүбүздөгү болгон сулуулугубузду ортого чыгарып, кемчилдиктерди жашыруу. Оңой көрүнгөнү менен бул макияж жасалгоосу өзүнө көп убакыт талап кылат. Күндүзгү макияжга пастель тонундагы каражаттарды колдонулушу зарыл. Каш, көз, жүз жана өң түсүнө жараша боелушу керек. Ал эми кечки макияж тууралуу айта кетсек, бул макияж түрүнүн күндүзгү макияждан айырмасы чоң. Негизинен кечки макияж майрамдык кечелерге, ар кандай жолугушууларга жана мейман тосууда пайдаланылат. Кою түстөгү боектор колдонулат. Бул макияж кылдаттыкты талап кылат. Эгерде ашырып жиберсеңиз, анда көпчүлүктүн арасында күндүн темасы болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан, эгерде сиз кандайдыр бир жолугушууга шашылып, же кечигип баратсаңыз, анда кезектеги макияж түрүнү колдонсоңуз болот. Көп жылдардан бери кайталангыс, өзүнүн актуалдыгын жоготпогон смоки айс макияжы бүгүнкү күндө да аябай популярдуу. Аз убакта бул макияж үчүн болгону гана кою түстөрдөгү көз үчүн көлөкөлөр, калем жана спонж менен пакта таякчасы керек. Күрөң, кара же болбосо жашыл менен кою көк түсүндөгү көлөкө менен көзүңүздүн формасын чыгарып, боеп койсоңуз болот. Андан соң кара калем менен чийип, аны бир аз пакта таякчасы менен көз тегерегине жараша жайып коесуз. Бул макияжда алгачкы акцент көзгө болгону үчүн эриндерге кою помада коюлбайт. Жөн гана жалтырак түстөгү суюк помада сүйкөлөт. Ар бир замандын өзүнө жараша модалуу болгон макияжы бар. Бирок сиз өзүңүзгө жарашыктуу макияжды тандап алып, өзүңүздүн стилиңизди жаратсаңыз болот. Француздардын макалында айтылгандай, көрүмсүз аял болбойт, териси көрүмсүз аял болот дегендей, жогорудагы кеңештерди туура пайдаланып, келбетиңиздин жакшыруусун байкайсыз. Айдай чырайлуу экендигиңизди эч убакта унутпаңыздар. She was a young girl. She used to play with me. I was her best friend. We were inseparably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek, sneaking out at night, dancing in the street. I look back at the time. Now I realize she loved to play with fire. Should have seen it in her eyes. I should have seen it in her eyes. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hopes die, die, die. Audio Jungle.
Мен бул көрсөтүү аркылуу өз стилимди өзгөртө алдым. Жана 7 каналга жана мага жардам бергендине аябай чоң ыраазычылыгымды билдире элем. Мындан ары ушул стилим боюнча кетүүгө аракет кылам, сактап калууга аракет кылам. Баарыңыздарга көмөк бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ийгилик кылам. Мына урматтуу көрөрмандар, апелдеги болгон өзгөрүүнү өзүңүздөр байкадыңыздар. Ага берген багыңыздарды SMS аркылуу 4042 кыскача номерге 4 деген номер менен добушуңуздарды күтөбүз. Стиль көрсөтүүсүнө катышууну каалагандар төмөнкү адреске кайрылса болот. Сиздерге дайыма жакшы маанай, сулуу, чырайлуу, келбеттүү болушуңуздарды каалап, стиль көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде жолукканча аман туруңуздар.